Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Taala'nın райымы, берекесі жана тынчтыгы жаган болсун. Бүгүнкү өтө турган темабыз дин жана үрп адат. Дин деген кандай, үрп адат деген кандай? Негизи байыркы үрп адаттар адатта эч качан шариатка каршы келбейт. Кокус шариатка каршы келсе, демек ал жакында пайда болгон, же болбосо бир түшүнбөстүктөн пайда болуп калган адат болуп эсептелет. Анткени биздин үрп адаттарыбыз эч качан шариатка каршы келип, жашоого да бир зыян келип калган эмес. Байыртадан жашап келгендиктен ал тажрыйбадан тажрыйба, кийинки муңга себеби дегенде ислам динин биз гана жакшы түшүнөбүз, бизге чейинки ата-бабаларыбыз кандай деңгээлде түшүнгөн биз билбейбиз деп сөз аткан сыяктуу болуп калабыз. Анткени себеби биздики деген кылымдан бери бер жагы оң кылым. Таза оң кылымды ала турган болсо, ага чейин негизи мусулманчылыкты бизге карманып келген. Бирок ошентсе да оң кылымды эске алалы. Оң кылым болсо дагы биздин ата-бабаларыбыз атадан балага, баладан балага улантып, ийнесинин жибине чейин так даана алып келишкен. Мисалы, ан-назафату минал иман. Тазалык бул имандан. Же болбосо башка хадисте келгендей, баягы ниятул муъмин хайрун мин амалихи. Момундун жасай турган ишине караганда ниети жакшыраак деген хадис бар. Ошол үчүн жакшы ниет жарым ырыс деп кыргыздарда көп бекеринен айтпайт. Ниетиңди оңдосоң, пейилиңе жараша болот, ниетиңе жараша болот деп илгертен колдонуп келген. Бир мисал ала турган болсок, бизде адатта кыз менен бала жуучу түшкөндөн кийин, макулдук алынгандан кийин, адатта бала менен кыздын ата-энеси өз ара сүйлөшүлгөн, кандай тартипте үйлөндүрөбүз, кандай кылабыз, ата тегине чейин сүрүштүргөн. Себеби дегенде пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадиси бар. Алыстан үйлөндүргүлө, антпесе урууңар алсызданып кетет. Урпаңар, бала чакаңардын өсүшү алсыз болуп калат, начар болуп калат деген хадиси бар. Ушуга биздин ата-бабалар абдан амал кылып келишкен. Эми кээ бирлер айтып жүрбөйбү, мисалы, эмне болмок эле шариатта бөлөлөр үйлөнсө болбойбу деп. Бөлөлөр шариатта ооба, негизинен боло берет. Бирок эң жакшысы алыстан алган жакшы. Себеби жана биз жогоруда хадисте айткандай, алыстан үйлөндүргөлө бала чакаңарды, антпесе урууңар алсыз болуп калат деген хадиске таянабыз. Экинчиден, пайдалуу жагы, Кудай сактасын, баягы кыргыз айтат го, жаман жакшыны бирдей ойлой жүрүш керек деп. Себеби дегенде жашап кетсе жакшы. Кокус экөө эки жолго түшүп кала турган болсо, Кудай сактасын, бир туугандар дагы экиге бөлүнүп кетет экен. Мисалы, эже сиңдинин агалары бар, инилери бар, эже сиңдилери бар деген башка дагы. Алар болсо эже менен кетет экен, тигин сайт эткен, жок карындашым менен кеткен, жокса сиңди менен кеткен деп айтор, өйдө ылдый тартыш болуп, бир эле атадан, бир эле энеден төрөлгөн бир туугандардын баары эки бөлөк, эки тарапка бөлүнүп кетиши мүмкүн. Ушуну да эске алып, биздикилер эмне кылган? Алыстан үйлөндүргөн. Экинчиден, башка алыс жерден ала турган үйлөнүшө турган болсо, адаттарын бири-бирин үрп адаттары бир аз болсо сал саналар бир болушу мүмкүн, бирок үрп адаттарыбыз башка болуп калат да. Салтко баары эле бирдей эле. Анан ошол мисалы айталы, Нарындын кызын Баткендин бир жигити ала турган болсо, экөөнүн ортосунан жаралган балдар, Алланын буйругу менен төрөлгөн балдар, Нарындын шартындагы салтында түшүнөт, үрп адатын. Анан Баткендикин дагы. Айталы, кыз Нарында болот атпайбы? Тайкелер келгенде кантип тозуп алыш керек, кандай узатыш керек, анын жол жоболорун апасы аркылуу билип алат. Ал эми өзүнүн ата журтундагы үрп адаттар кандай, аны да билип алат. Ошентип, ой жүгүртүү, ой толгоо кылып, кимди кандай тозуп алыш керек, кантип узатыш керек, бардыгын терең өздөштүрөт экен. Кан жагынан эле эмес, керек болсо ой жүгүртүү жагынан дагы баланын аң сезими аябай кыйла өйдө болот экен. Муну дагы өзүңүздөр жашоодо, тажрыйбада байкап көрсөңүздөр болот. Алыстан Куда күткөн менен бир айылда Куда күткөндөрдүн бала чакалары кадимкидей айырма болот. Кокуй тайкелериң келип атат, тур дейт. Же болбосо туугандарың келип атат, тур мындай кылалы, тигиндей кылалы деп айтор, балдар дагы чыйрак болуп калат экен. Биз негизи Ханафи мазхабын жана ишенимде шариатта, ал эми ишенимде акыйда Матуриди мектебин карманып келебиз деп дайыма айтып келип атабыз. Баймабай, башка да устаздар айтып атат. Баймабай. Эмне үчүн? Анткени биздин Орта Азия эли ушул ишенимде Матуриди
жана шариатта Ханафи мазхабын бекем карманып келгенбиз мектебин. Эмне үчүн ар кандай агымдар кирип кетпеш үчүн жана бир багытта кетип аткан элдерди ар ким аргасы жакка тарткылап бөлүп жибербес үчүн. Мына ошондуктан биз Ханафи мазхабын карманат. Экинчи жагы да мурунку баяныбызда да айтканбыз. Эч ким капыр дей албайт, эгерде оозунда келмеси бар болгон болсо. Ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах деп келме айткан болсо эле бүттү. Мисалы кээ бир аймактарда шахадат келмесин келтирет, сөзсүз түрдө биринчи баштаганда эле. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху ушу келмени айт дейт. Ал эми бизде көбүнчө адатта эмне болуп калганбыз? Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах. Экөөнүн эле мааниси бирдей эле, чындап келгенде. Тиги биринчисин калиматы тойиба деп коет, жакшы келме, жакшы сөз деп которулат. Экинчиси калима шахада, күбөлүк келтирүү келмеси. Ыйманга, Алла Таалага мен ишендим, пайгамбардын пайгамбар экенине ишендим. Жараткан жалгыз Алла Таала аламдын баарын жараткан бир гана Алла Таалага сыйынам деп күбөлүк келтирип атасыз. Бирок бизде оңоюраак, жеңилирээк болуш үчүн хадистерге таянып Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар. Мен кала ла илаха иллаллах мухлисан дахалал жанна. Кимде ким жүрөгү менен ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах деп келме келтирсе, бүт даладан бейишке чыгат деген пайгамбардын хадистери бар. Ошол хадиске таянып, биздикилер эмне кылган? Ла илаха иллаллах келмесин айтып келгенбиз. Ал эмес ата-бабаларыбыздан сурайлы, аталарыбыздан, чоң аталарыбыздан да тирүүлөр болсо сурашыбыз керек. Сурап көрсөңүздөр, бардыгы никеге отурганда молдаке эмне деп сурачу эле десеңиздер, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп келмени айттырып, анан экөөнү эмне кылган? Бири-бирине жуптаган, байлаган, никелерин кыйган. Ошол бизде эмне болуп калган? Адат болуп калган. Же болбосо эртели кеч зикир чалгыла деген пайгамбарыбыздын хадистери бар. Болбосо Алла Таала Куранда эмне деген буйруган? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Васаббихуху букратан ва асила. Фасаббих бисми роббикал а'ла. Да башка да толтур аяттар бар. Эртели кеч Алла Таалага тасбih айтып тургула. Алла Тааланы улукта, Алла Тааланы улуула деген аяттар бар. Ушуну бир системага салып, тартипке салган биздин ата-бабаларыбыздын даанышмандыгы өтө зор болгон. Бир мисал, кечинде жатаарда дайыма айтып келебиз, дагы да айта берели. Эмне үчүн Алла Таала Куранда айтат: "Вадаккир фа инна зикра танфаул муъминин." Эскерткин, эстеткин, эстетүү момундарга пайда берет деп. Ошон үчүн муну дайыма айтып жүрүшүбүз керек. Анткени Нурмолла атабыздын сөзү бар: "Тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калганың" деп. Жеңи жок атабыздын устаты. Ушу тарыхый устаттарыбызды, тарыхый инсандарыбыздын өмүр таржымалын сөз түрдө окуп коюшубуз керек. Эмне үчүн? Шариаттагы аалымдардын өмүр таржымалына мындай оңой кирип кетиш үчүн, оңой түшүнүп кетиш үчүн жана өзүбүздүн адабий чыгарма китептерди көп окушубуз керек. Мисалы, кандай гана нерсе болбосун, оң жакка аударыш керек, жакшы жагына аударыш керек дегенге биздин ата-бабаларыбыздын сонун даанышман аталарыбыз өткөн. Мисалы, Акыл Карачач окуясын карай турган болсок, баласы өз атасы кыйын жере чичен деп аябай кыйын чыккан эмеспи? Баласы бир аз манжапис, тарбиясы тайкы, начар чыгып калат. Ошол баласын аябай тиягынан, бул жагынан, ал жагынан, бул жагынан корулап, эптеп, тарбиялап, өстүрүп, кемчиликтерин жаап, калп айтканда дагы окшоштуруп айтсаң болот эле деп элдер айтса, атасы деги эле калп айтканга жол бербегенге аракет кылган. Бул окшоштурбай, окшошсо да окшошпосо дагы айта берген бала болот. Баягы кыргыздар героз деп коет го. Анан күндөрдүн биринде айтып атпайбы? Мен мээлеп туруп аттым эле. Анан атаңыр туягына тийип турган кулагынын түбүнөн тай өтүп кетпедиби деп. Ошондон атасы туралып атпайбы? Ата-ана коя баламайя. Кашыланып турганда аткан турбайсыңбы деп. Карабайсызбы? Же болбосо экинчи шарияттан далил ала турган болсок, адамдар канчалык адашпасын, жаңылбасын, эч качан биз мамилени үзбөй, тескерисинче адамга жакшылык кылып атабы? Адамдын жакшылыгын эч качан унутпашыбыз керек, кайра тескерисинче аны өзүбүзгө тартышыбыз керек. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар: "Кошунаң еврей болсо дагы сыйлагын" деп. Пайгамбар айтып атпайбы? "Мага кошунанын акысын мага мурас кылып калтырып коебу деп корктум. Кошунага кам көрүү, кошунаны сыйлоо, кошунанын камкордугун моюнга алуу менин мойнума мурас болуп, жана мен үммөтүмө дагы мурас болуп калабы" деген мааниде пайгамбар айтат: "Мен чочудум" деп.
Эмне үчүн? Кошунаң еврей болсо да сыйлаган деп. Башка дагы окуя тарыхтан ала турган болсок, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам билесиздер, жаштайынан эле жетим калган. Жетим жетилет дегендей, кийин чоңоюп, өсүп жетилгенче акыры бирөө тарбиялаш керек экен да. Абдул Мутталиб деген өзүнүн чоң атасы, атасынын атасы Абдулла, Абдулланын атасы Абдул Мутталиб болгон да. Ошол Абдул Мутталиб тарбиялап баштаганда ал дагы өмүрү ырыскысы түгөнүп, өмүрү бүтүп, ичер суусу түгөнүп, анан о дүйнөгө сапар алгандан кийин тарбиялоо, камкордукка алуу Абу Талиб деген абасына түшүп калат. Бул Абдулла деген пайгамбардын атасынын бир тууганы болот. Анан Абу Талиб пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды өз жоопкерчилигин алып, тарбиялап, өстүргөндөн кийин, бирок пайгамбарыбыз сен баары бир ислам динин кабыл алган жоксуң, мен сиз менен мамиле кылбайм деп нары түртүп, кимдир бирөөлөрдөй болуп, таптакыр мамилени үзүп койгон жок да. Тескерисинче жакшы көрүп, жакшы мамиледе болуп, керек болсо пайгамбарыбыз эмне кылды? Алла Тааладан жалынып, жалбарып, тозок отун жеңилдетчи жок дегенде, мени бакты, мага кызмат кылды, мени тарбиялады деп, ошол кызматын эстеп, Алла Тааладан эмне кылды? Сураны берди. Анан Алла Таала тозок отун эмне кылды? Жеңилдетип берүүгө убадасын берди. Демек, дуасы кабыл болду. Дагы адамдын жакшылыгын эч качан унутпаш керек деген биздин каныбызга, жаныбызга сиңген. Мисалы, биздин адатта, үрп-адат боюнча кичине токтоло кетейин. Өзү үрп-адат экиге бөлүнөт. Туура үрп-адат, анан туура эмес үрп-адат. Туура эмес үрп-адат деги эле шариатка каршы келген жана адамдардын жашоосуна зыян келген үрп-адаттар бул кабыл алынбайт. Тескерисинче экинчиси туура болгон шариаттын бир эрежелерине каршы келбейт, бир адамдардын жашоосуна пайдалуу. Мурунтан бери келе жаткан үрп-адат болсо, бирок шариатка каршы келбесе, же шариаттын негизинде үрп-адат болуп калса, булардын баары кабыл алынат. Мисалы, кимдин жакшылыгын көрсөңүз, ага сөз түрдө өмүр бою жакшылыгын унутпашың керек деген мааниде. Кыргыздар эмне деген? Жакшылыкты бул жака эле коелу. Кимдин үйүнөн бир жолу даам сызсаң, анын үйүнө 1000 жолу салам айт атпайбы? Же ошого бир кыстарма катары эмне дейт? Адам баласы ичкен кудугуна түкүрбөш керек деп. Ичкен кудугуна түкүрбөш керек. Эмне деген философия, эмне деген терең ой, пикир жатат мунун ичинде. Ошондуктан биз эч качан улууларга урмат, кичүүлөргө ызат көрсөтүүнү унутпаган элбиз. Бүгүнкү күндө мынакей эгемендүү мамлекет болуп, өз алдыбызча мамлекетпиз, өзүбүздүн туубуз бар, өзүбүздүн керпибиз бар, өзүбүздүн мамлекет башчыларыбыз бар. Мына муфтият бар, муфтияттын ичинде уламалар кеңеши бар, анын ичинде толон токой диний маселелер чечилип атат. Жана эл арасында дагы диний аалымдарыбыз бар. Кээ бир аалымдар болот, балким муфтиятта иштебейт, балким башка жерде иштебейт, бирок жеке акырын имамчылык кылып коюп сабак берип атгандар бар. Же болбосо имам деле болбой, жөн гана медреседе, институттарда сабак берип аткан залкар, чоң устаздарыбыз бар. Мейли перс тилинен болсун, мейли араб тилинен болсун, мейли чагатай тилинен болсун, жогорку деңгээлде ийнесинен жибине чейин чечмелеп сабак берген устаздарыбыз бар. Биздин кээ бирки үйлөрдөн угуп атабыз, билип атабыз. Менин чоң атам окуп жүргөн китеп экен, менин атам окуп жүргөн китеп экен деп көтөрүп чыгат. Китептердин арасын карасаңыз, кээ бир китептер перс тилинде, кээ бир китептер чагатай тилде, турки деп коебуз го. Түрк тилдүүлөр түшүнө бере турган тил. Түркмен, уйгур, өзбек, казак, кыргыз, татар, ушул түрк тилдүүлөр түшүнгөн орток тилди эмне дейт? Түрки тил деп коет, же болбосо чагатай тил. Ошо чагатай тилдеги жазылган шариат китептер болуп чыгат. Же болбосо санжыра китептер болуп да чыгып калышы мүмкүн. Кээ бирлери катып жатып атпайбы, ырымдап, эмне кылат билбейм. Ошондой китептер кимде болсо, азыр бүгүнкү күндө WhatsApp деген чыгып калган. Араб тилин жакшы билет, чагатай тилин билет деген инсандарга ошо китептериңиздерди тартып жөнөтүп, китебиңиздер эмне китеп экенин билип алсаңыздар жакшы болот. Балким кыргыздын 15-кылымдагы, 19-кылымдагы, 18-чи деги эле керек болсо 10-кылымга чейин уланып кете турган тарыхый бир маалыматтар жатышы мүмкүн. Ошолорду чыгарышыбыз керек. Эртең бул жакта ал жөнүндө жазылган тарыхтар баары чыгып кеткенде ал китеп жарабай деле калат. Буга бир мисал айта турган болсок, Majmu'atut Tawarikh Имам Сайфидин деген бир молдо өткөн экен, ушул киши жазган, 15-кылымга таандык. Бул перс тилинде жазылган. Кадимки устазыбыз Раматылык Орто Азияга атага чыккан, Өзбекстанда да сабак берген,
өзі Тажикстан жақта білім алған, мұның өмір таржымалын Молла Сабыр ұстаз десеңіздер шығады интернеттерден. Көпчілік мен деген чоң ұстаздар бүгінгі күнде сабақ беріп жатады. Ошолордун ұстаздары менің да ұстазым болады. Тарых Санжыраға өтө маани берген киши болгон, нарық наслге да аябай маани берген киши болгон. Мына ошогон улуу ұстаздар эмне кылды? Majmuati Tavarih, тарыхтардын жыйнагы деген перис тилинде жазылган китепти кыргызчага которуп чыгышкан. Албетте Омар Сооронов агайыбыз жардам берип, экөөлөп ошол китеп чыгарышкан. Перис тилинен түздөн түз которгон ким? Молла Сабыр ustaz болгон. Ошол сыяктуу бир тарыхый бир маанилүү китептер үйүңүздө, чабаданыңыздын түбүндө барактары тытылып үзүлөйүн деп жарабай калайын дей турган абалга түшүп калган болушу мүмкүн. Ошон үчүн китептерди катып жата бербей алып чыгып молдокелерге окутуңуздар. Балким анын ичинде толтура илимий байлыктар жаткан болушу мүмкүн. Эми биздин шариатта ушундай болот экен деп туруп эле кээде түшүнбөй копол жеткирип алган учурлар да бар. Адам баласы эч качан адамга катуу тийбеш керек, көңүлдү оорутпаш керек. Айтат го, таква алымдар айтат экен. Керек болсо биз учуп бараткан чымынды, сойлоп бараткан жыланды дагы капа кылып өлтүрбөшүбүз керек. Аларды өлтүрбөшүбүз керек, эгерде өзүнүн жолунда кетип аткан болсо деп. Ал эми шариятыбызда эмне дейт? Кимде ким Куранда айтылган аят бар. Кимде ким бир адамды эч кандай негизсиз өлтүрө турган болсо, жер бетинде адамдардын баарын өлтүргөнгө барабар. Кимде ким бир адамды кайра аяттын улантына дейт, тирүү алып кала турган болсо, жер бетиндеги адамдардын баарын тирүү алып калганга тетеди. Бүгүнкү күндө балким адамдын өзүн өлтүрбөшү мүмкүн, бирок фактылар болуп атат. Ушунчалык нервтенип, ачуусун карман албай, кызыл камчы болуп, аялдарын сабап өлтүргөн да фактылар болуп атат. Ушуларга кеңеш берет элек. Кээ бир эркектерге ошо нерви жука, өзүн өзү карман албаган эркектерге үйлөнүү кээ бир учурларда арам болот. Ушундай адамдарга арам. Аялынын ден соолугун талкалап, өмүрүнө коркунуч келтирип кое турган абалда болсо, же болбосо эркектик вазифасын аткаруу. Бул күнкү деп айтылат эми, кыйыртып айтканда. Ошондой милдеттерин аткара албай турган шал ору деп айталычы, түз эле. Шал орусу менен ооруй турган болсо, буларга да үйлөнүү арам болбойт шарият боюнча. Анткени бул аял киши дагы бирөөнүн аманаты, бирөөнүн аманат кызы, кара чечекей кызы. Ал балким 18 жыл, 20 жыл өзү кенен ичпестен, балким орто үй бүлөдө болсо, ортодон ылдый жашаган үй бүлө болсо, өздөрү кийбесе дагы бир алган кийимин 4 жыл, 5 жыл, 10 жылга чейин кийиши мүмкүн. Бир пальтосун айталы, же болбосо бир бут кийимин айталы. Ал эми кызына şu көңүлү чоюп калбасын деп жыл сайын кийимдерин алмаштырып, хыбы кийимдерди, таза хыбы кийимдерди кийгизип, чоңойткон кызын бир зөөкүр, бир залым эркек алып алып сабаган, бул жакшы эмес. Ошол учурда кээ бир кыздар да болот экен. Турмушка чыкканча аябай милайым, жумшак, сылык, турмушка чыгаар замат мен ата-энең менен чогуу тура албайм, мен өзүнчө турам деп. Бул дагы туура эмес. Себеби дегенде эртең өзү да кайнене болот, жолдошу да кайната болот. Тебетей тегеренгенче деп от кыргыздар. Аш беш дебей эле, ана мына дебей эле 20 жыл бател өтүп кетет. Анан биз дагы кайната кайны болгонго даярданабыз. Жалгыз өзүбүз бир атанын, бир эненин, же болбосо кайната кайненин батасын ала албай кала турган болсок, эртеңки күнү бизде Алла Таала бизге 5 эркек 2 кыз берсе, жалпы күйөө балдар, келиндерди кошкондо канча болот? 14. 14 келин балдар жана күйөө балдар баары биригип, алардын бала чакасы дагы биздин эмне кылат экен? Сыйлабай коет. Ошон үчүн мен хадама худима деп таалимул мутаалим тариқат таалиму деген китепте келет. Илим алуучуга илим алуу жолун үйрөтүү деген китеп бар. Илим жолу кыргызча айтканда. Карабалдада Ислам институтунун ректору биздин устазыбыз Молла Халилда менен которгон. Ким кааласа таквалыкты үйрөнөм десе, же болбосо бир илим жолуна кантип бат түшүп, зейнимди, кабыл алымды, же болбосо бүгүнкү күндө память деп коет, эс тутумду жакшыртам десе, илим жолу деген китеп бар. Ошол китепти алып окусаңыздар болот. Албетте кээ бир жерлер оор, түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн. Ошону түшүнүш үчүн атайын бир устатты кармап алып, ошо устаздан сурасаңыздар, араб тилин жакшы билген. Араб тилин жакшы билген устаздан сурабасаңыздар, сөзсүз түрдө адашуу болот. Анткени Хасан Басри рахматуллахи алейх эмне деген?
әхләкәтхумәл уҗмату, араб тілін тантыр тұнтыр сөйлеген арабтар мұсылмандарды талқалады деген. Бұл жақта ажамдарды айтқан жоқ, өзінің араб өлкөсіндегі арабтарға тиесілі бұл айтқан. Ал эми араб емес, араб тілін білмегендер жөнінде сөйлегісі да келген жоқ деген сөз. Ошон үчүн араб тілін терең өздөштүргөн, ошол эле учурда өзүнүн эне тилин мыкты өздөштүргөн молдокелерден шарият маселелерин сурасаңыздар, Кудай буйруса баары жеңил болот, оңой болот. Ар кимден эле маселе сурай бербеңиздер. Себеби талак түшпөгөн маселелерде дагы талак түштү кылып коюп атат. Ал эми биздин муфтиятка келгенден кийин талак түшпөй калган болот. Bir окуяны да сиздерге айтып берген болушум керек. Мисалы bir жигит бизге келип арзуунун айтып, мен аябай өкүнүп атам, Кудай Таала мени жазалап койбостур, бирок өкүнөм, аябай кор кылдым. Алла Таала ошол келинчегиме бак берсе экен, бирок мен аны бактысыз кылдым да дейт. Эмне үчүн десем, талак түшпөгөн аялыма мен талак түштү деп коюп турмун. Ал болсо мага талак түштү деп башка бирөө күйөөгө чыгып кетти, мен болсо башка аял алдым. Бул жашоомдо жакшы болгон жок. Кудай Таала мени жазалап атат окшойт деп ыйлап алган. Анан эмне болду эле десем, аялыма ушундай талак деп алдым эле. Ачуу үстүнөн айттың беле десем, о дейт, өзүм карамын албай. Бердим деп айттың беле десем, жок, жөн эле талак деп эле туруп калгам дейт. Талак эмессиң деп коюшуңуз да мүмкүн, талак бербейм деп коюшуңуз мүмкүн, талак эмессиң деп коюшуңуз мүмкүн, туурабы десем, ооба дейт. Анан эмнеге андан сурабадым десем, билбейм, мечитке барасам, бир диний формадагы келишкен таксыр экен дейт. Демеле молдокедей көрүндү дейт. Анан барып сурай калдым, ушинтип айтып алдым, эмне болот десем, ал талак түштү, бүттү, эми аялың менен жашай албайсың деп койду, мен ошого ишенип алып турмун дейт. Анан биз да жумада айттык анан. Ошентип айткан таксыр барыңыздар, туруңуздар деп. Уят эмеспи, бул адамдын тагдыры менен ойнобош керек деп. Ошон үчүн бул турмуш деген бул өтө оюнчук нерсе эмес, бул кыйын нерсе. Аялга талак түштү, күйөөсү талак айтты дегенде арш титрейт деп атпайбы? Ааламды курчап турган арш титрейт деп. Ошон үчүн Алланын каарын келтирген, Кудайдын каарын келтире турган нерсе. Ошондуктан үйлөнгөнгө чейин адам сабырдуу болуш керек, өзүн өзү карманыш керек. Ошондой эле төрөпейил болуш керек. Буга мисал өзүн өзү кармана албай калса, жөнөкөй мисал, мындай мисал келтирүү да туура эмес, бирок айла жок келтиришке туура келип атат. Баягы союз ажырайын деген учурда элдин баары бекерчи, союз ажырап калган, ажырай элек, биз союздун койлорун багып чоңойдук, тамекилерин өткөрүп калдык жанагы зымдарга. Анан ошол учурларда эмне кылыштуу, кылаарын иш жок, ар ким өзүнүн айылынан, районунан чыкпайт. Дайыма бири-бирине жардам берген, боорукер, уюштуруу жагы дагы бири-бирине болгон боорукерлиги дагы абдан жакшы болгон, жогорку деңгээлде. Анан ошол жерде адамдар эмне кылган? Кум менен калта тигип алып, териденби, дагы бир нерселерден тигип алып, кумдар салып анан кол менен уруп, машыгып, өздөрүнүн денелерин чымыратып, чымыр денелүү бололу деп машыгышчу. Ушунда псих эркектерге ушу мисалды айтат элек да. Кумдан салып алып, бир азыр эмне көп, териден материал көп, кездеме көп, тигип алып туруп, кокус ушундай өзүнүн кармана албай, ачуусу келсе, жана кумду барып сүзгүлөй бериш керек да. Себеби дегенде ошо мээси чайпалып өзүнө келиши мүмкүн. Түз эле барып дубалды сүзсөсө башы жарылып зыян болуп калат. Ошон үчүн жана кумду эле сүзгүлөй бериш керек. Анан балким өзүнө келип калар. Себеби дегенде келечекте элге, журтка, мамлекетке кызмат кыла турган, балким бир аалым болот, балким бир каары болот, же жогорку бир илимпоз, өнөрпоз боло турган балдардын энесин майып кылып алышы мүмкүн. Эгерде аялы майып кылып ала турган болсо, майып аялдан, орукчан аялдан, деңгээли төмөн аялдардан ошондой майып, орукчан балдар төрөлүп калышы мүмкүн. Кудай сактасын. Ошон үчүн дагы бир мисал келтире турган болсок, мисалы бир атты жакшы көргөн адам, муну ат таптагандар, атты багып баккан адамдар, таптап мингендер аябай жакшы түшүнөт бул мисалды. Атты минген адам жабдууларын, жанагы көмөлдүрүктөрүн, басмайылдарын, ээрлерин, токулгаларын, жанагы үзөңгүлөрүн, куюшкандарын бардыгын, жүгөндөрүн, ноктолоруна чейин келтире, керек болсо өрүп, оймо чиймелерине чейин салып анан минет да. Эмне үчүн? Мындай барандуу бир, жакшынакай бир рахат менен минейин деп. Ал эми аялын сыйлаган, өзүн өзү сыйлаган, балдарын сыйлаган эркек аялында эмне кылыш керек экен? Шарият көрсөткөн тартипте келинчегин татнакай кылып, үлпүлдөтүп багып, татнакай кылып жасантып, кийинтип,
уяттуу жерин албетте жабыш керек. Ошо шарият талап кылган тартиптеги кийимдерин кийгизип, татынакай кылып алып жүрөт экен. Мына ошондо Кудай буйруса татыктуу ата, татыктуу карыя болот экенбиз. Дагы бир мисал, биздин адатта мисал бизге кудалыкка барып калсаңыз, же болбосо бир жерде маектешип отуруп калсаңыз, сөзсүз түрдө сөзгө конок бересиз. Ылайык келсе сүйлөйсүз, ылайык келбесе сүйлөбөйсүз. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам не деген? Чыныгы момун не деген? Ла яни дейт. Кереги жок, тиешеси жок сөздөрдү не кылыш керек? Сүйлөбөш керек деген. Ташташ керек. Шарият ушуну талап кылат. Лукман Хаким деле ошого сонун эрежелерди не кылган, бекем айткан. Мисалы илим алган учурда дагы тизени тизеге тийгизип, чөк түшүп отуруп, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга Жабирил периште үйрөткөн адам не кылган? Тизени тизеге тийгизип, жөнөкөй бир окуучудай кылып, жаш баладай кылып алып отуруп, пайгамбарыбызга Жабирил периште эмне кылган? Таалимин берген. Ушул адат мисалы шариятка каршы келбейт, бирок шариятта жок нерсе. Мисалы биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз өзгөчө мынау Ош, Баткен, Жалал-Абадта, Нарын көлдө да болушу мүмкүн, бирок айта албайм, ал жакты сураштырбагандыктан. Таласта да болушу мүмкүн, Чүйдө да болушу мүмкүн. Мурунку замандарда Муалим Сани деген китеп болгон го. Ошо Муалим Сани мындайча айтканда Куран алифеси. Куран алифесине салаардан мурда жанагындай май токошторду жасап, борсокторду жасап, бата берип, анан кийин устаздан бата алып, мына мен баламды сизге тапшырып атам, эти сеники, сөөгү меники деп. Бул деген сөз эми сабай бер, былчылдатып окута бер деген сөз эмес. Тартынбай, катуу айтып, бекем кармап, баламды тарбиялап бериңиз деген мааниде тапшырышчу экен. Мына ошентип тапшырышчу экен, анан бата алып, караңыз. Экинчиден бала да сүйүнөт экен. Өзүнчө кубанып, өзүнчө сүйүнүп, мен мына илим жолуна түштүм деп, өзүнө жоопкерчилик алып, мен атамды уят кылбайын, эми Кудай үчүн окуйун деп, албетте ниетти ата-энеси түзөп туруш керек. Сен биз үчүн эмес, өзүң үчүн окуйсуң, ахиретиң үчүн окуйсуң, элге, журтка, динге кызмат кылыш үчүн, мамлекетке кызмат кылыш үчүн окуйсуң деп. Мисалы Ишенал Арабаев аталарыбыз, Касым Тынысан аталарыбыз дайыма айтып келип атпайбызбы? Ушул аталарыбыз дагы, буга чейинки аталарыбыз дагы, мунун тушундагы аталарыбыз дагы бардыгы араб тилинде кадимкидей бири-бирине кат алышып, кат жазышып турган да. Ошол үчүн Эркин Тоо кезинде дайыма айтып атпайбызбы? Тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калган деп, тарыхыбызды унутуп калбайлы деп, улуу муунга эмес, албетте кичүү муундарга айтып атабыз. Архивке кирсеңиздер да болот, көрөсүздөр. 1924 жылы 7 ноябрда араб тамгасы менен кыргызча Эркин Тоо гезити чыгып турган. Бирок арабча тамга менен, араб тамгасы менен кыргызча жазылып отурган. Мына ошондой эмгектердин баарын биздин кадимкидей көкүрөгүндө ыйманы бар, акылында Кураны бар, шарият илими бар, колунда өнөрү бар, таланты бар. Ушундай аталарыбыз мектептерди куруп, жана башка мал чарбаларына чейин 11 жолу кат жазган деген сөздөр бар. Мисалы Ишенал атабыз малды асылдандырышыбыз керек деп. Кээ бир айтат 7 жолу жазган деп. Айтор кыргыз эли өнүгүш керек, өсүшүбүз керек. Мектеп жагынан да, мал чарба жагынан да, дыйканчылык жагынан да өсүшүбүз керек. Асыл тукум кылбасак мал чарбаны алда болбойт деп, ушунчалык терең ойлонгон. Балдарыбызды, кыздарыбызды тарбиялаганда дагы ушинтип тарбиялашыбыз керек. Эл баккан бала бол, журт баккан бала бол, элге зыяның тийбесин деп. Бир мисал, кече интернетке чыгарып коюпту бир азамат экен. Мына мэр кече да бир жаңылыгын көрүп калдым. Мерин атайын барып атат, эми кандай жашап атат биздин эл деп, Бишкек шаарынын мэри. Бир жерге барса, эми ал балада да айып жок. Баланын ата-энесинде болуп калат да кээде. Ошону үйрөтүш керек экен. Баланын жана жаш бала келип, эми студент болсо керек. Же 11 класстагы бала экен. Ташкасы менен келип, атайын таштандыны таштай турган уруналар турат. Жок болсо да мейли. Ошого таштап койсо болмок. Ошонун түбүнө барып, ташкасы менен акырын төгүп кылдыреги менен акырын кылдырап чыгып кетип атат. Анан Бишкек шаарынын мэри барып кармап алды анан. Бул эмне кылганың? Бул жака салбайсыңбы десе, мен кантип салмак элем, ана тачканы көтөрүп барып салмак белем деп. Баланын берген жообу. Ошон үчүн ар бир ата-эне жоопкерчиликтүү болсок, тазалыктуу ыймандан деп атпайбы? Кечкирди суунун бетин чөп менен болсо да жаап кой дейт. Бишкек шаары бул сиздики, меники, бизден кийинки муундуку, жалпы айтканда кыргыз элиники, кыргыз мамлекетинин жарандарыныкы. Бул шариятта ушундай келет. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мечитке кирсеңер, мисалы, кирип барасаңар, түкүргүңөр келсе түкүрбөгүлө дейт. Ушундай эле чыдабай калсаңар, кийимиңердин ич жагына түкүрүп туруп,
анан акырын укалап койгула дейт, көрүнбөсүн. Үйгө барып жууп аласыз деген мааниде. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн көпчүлүк баскан жерлерде таштандыны таштаган бул жакта турсун, түкүргөнгө да болбойт. Шариатта макру дейт. Анткени усулул фикх деп коет, иллат, себеп. Себеби эмне десе, адамдарды жийиркентип албайлы деп. Ошондуктан жанагы балдарды таштандыны таштандыга таштаганды үйрөтөлү. Дагы бирөөсү тартылып интернетте жүрөт. Минген машинасы чоң машина экен. Жанагы жолдун чекесин тозгон тосмо бетондорду бардур деп коет экен. Ошолордун баарын талкалап туруп айдап кетип атат. Ошондой болбойт да негизи. Ошондуктан өзүбүздү сыйлайлы. Ошол жерден ката кеткен болсок, ушуну мен оңдоюн, штрафын мен төлөйүн, не кылайын, кечирип койгула деп, ошол жолду тейлеп аткан кайгулдарга кайрылып, кокус байкабай тебелеп алсак, байкабай талкалап алсак, барышыбыз керек да негизи. Чынында келгенде тескерисинче качкандын ордуна, тебелеп талкалагандын ордуна ошол жерди тартып өзү соткабыз менен. Мен ушул жерди ушундай талкалап алдым, ошого жетишибиз керек негизи. Ушуну мен оңдош үчүн не кылайын? Кандай штраф төлөйүн? Жол болсо ушуну алып келип мен оңдоп коеюн. Кандай болсо ошондой оңдоп коеюн. Жол болсо оңдой турган кишилерди мага таап бергиле, мен төлөмүн төлөп, өзүндөй оңдотуп коеюн деп, кайра шаарыбызды эмне кылышыбыз керек экен, оңдоп коюшубуз керек. Себеби дегенде, Азирети Умар Родияллаху анхунун керемет сөзү бар. Мына элдердин жоопкерчилиги бул жакта турсун. Ээн талада бир жапайы кийик кетип аткан болсо, анан өздөрүнүн баскан жолдору бар да. Кокус, бир ташка же бир ошо жолдо бир бутка илине турган бир урунна турган урунду бир нерсеге буту менен чалынып, мүдүрүлүп кете турган болсо, кыямат күнү Алла Таала менден сурайт, ошол жапайы кийик кетип аткан жолду эмне үчүн жөнгө салып койгон жоксуң деп. Ана биздин мамлекет жетекчилерибиз адамдар жүрө турган жолду оңдоп бүтө албай атат, а биз болсо талкалап атабыз. Мана ошондуктан адамдар эмес, жаныбарлар, канаттуулардын да жашоосуна чейин шарт түзүп бергенге биз эмне кылышыбыз керек экен? Мамлекетибиздин колуна кол, бутуна бут болгонго аракет кылышыбыз керек. Себеби дегенде мамлекет биз менен сиздики, баарыбыздыкы. Себеби дайым айтып келебиз, «Мәлләм яшкурин наса лам яшкуриллаха». Кимде ким адамдардан көргөн жакшылыгына рахмат айта албаса, Кудай Тааладын берген жакшылыгына эч качан рахмат айта албайсыңар. Сезбейсиңер деген сөз. Нечендеген миллиондогон калкы бар элдер бар. Улуттун аттарын атабай эле коелу. 40 миллион, 80 миллион калкы бар. Бирок мамлекети жок. А биз алакандай кичинекей элбиз, бирок бакыйган мамлекетпиз. Мамлекетибиз бар. Ушул мамлекетибизди сары майдай сактап, сак саламат кийинки муундарга эч жерине кыянат кылбай, сак саламат өткөрүп берүү ар бирибиздин мойнубузда милдетибиз. Себеби биздин мамлекетибиз мамлекет болуш үчүн нечендеген аталарыбыз канын, жанын, өмүрлөрүн садака чабышты. Тарых бетине түшпөй калган аталарыбыз бар. Толтура. Энелерибиз бар, апаларыбыз бар, бир туугандарыбыз бар. Ошолордун баары жандары садака чабылды. Биринчи автономный область болдук, андан кийин автономный республика болдук. Анан мына 90-жылдан эгемендүүлүктү алып, өз алдынча мамлекет болдук. Алла Таала ушуну бизге эмне кылсын? Кут кылган болсун. Имам Азам рахматулла алейхтин кээ бирлери ар кандай сөз айта берет экен да. Баягы мен Имам Азам мазхабын эмнеге карманбай койсом болбойбу деп. Жок, бул биздин үрп адат. Үрп адатта Ханафи мазхабын бекем карманганбыз, бөлөк мазхабка өткөн эмес. Мисалы ошол эле учурда Имам Малик, Имам Шафи, Имам Ахмад Хамбали мазхаб деп коебуз. Үчөөнүн тең биздин Ханафи мазхабы эмне кылбайт? Жокко чыгарбайт. Алар деле туура. Болгону биз ушул Имам Азам мектебин карманабыз. Себеби бизге бул ыңгайлуу деп. Мисалы, эң жөнөкөй мисал. Намазга турсаңыз, Шафи мазхабында мисалы бекечен көтөрсөңүз боло берет. Хамбали мазхабында да ошондой. Мында көтөрүп койсоңуз боло берет. Ханафи мазхабында деле бул жарабай калды, намазың болбой калды дебейт. Жок, боло берет. Бирок биз не дейбиз? Кулактын жумшагына жеткирип көтөргөнүң жакшы дейбиз. Жеткирип. Митип кулактын тушуна чейин деп келет хадисте. Хида удунай деп, эки кулагынын жумшагына чейин деп. А бирок биздики ушинтип атан ылдый түшүп кетиши мүмкүн экен. Ошон үчүн эмне деген? Василан деген. Мухтасарул Вукаянын шархы Фатху Бабил Иная деген китепте келет. Кулактын көнчөктөрү, мына кулактын көнчөгү, мына жумшагы. Ошо кулактын эки көнчөгүнө жеткирип көтөрөбүз. Эмне үчүн? Хидая деген китепте келет. И'ламул асам, аркадагы кулак укпай калган адамдарга, такбирди укпай калган адамдарга, же табиятынан эле дүлөй болгон адамдарга, намаз башталыптыр да деп билип, алар дагы намазга жеңил
кирип кетүү үчүн ушул хадисти эмне кылабыз, карманабыз. Экинчиси, Шафи мазхабында, Хамбали мазхабында эмне кылат? Кийиндиктен өйдө кармаса боло берет негизи. Ханафи мазхабы деле айтат, ооба, жарай берет. Бирок биз не дейбиз? Кийиндиктен ылдый кармаган жакшыраак дейбиз. Эмне үчүн? Хидая деген китепте келет. Суратан, сүрөт жагынан, көрүнүш жагынан Кудай Тааламга чындап муктаж болгон көрүнүштө ибадаткы деген эрежени карманыш үчүн биз кийиндиктен ылдый кармайбыз дейт. Мындай мисал келтирүү туура эмес, бирок кичине түшүнүктүү болуш үчүн. Эң жөнөкөй алалы, балаңыз айтты, Баланча деген киши бар экен, Бердибай деген киши бар экен. Бердибайдын Жайнагүл деген кызы бар экен. Мектепти мыкты бүтүрүптүр. Мамлекеттик университетте мыкты бүтүрүптүр. Мен купулума толду. Кудай буйруса мен келечекте балдарыма мыкты эне болот. Кыргыз тили, орус тили, англис тили, араб тили, жана башка да бир эки тилди кошо өздөштүргөн болсо, ошо тилдерди да билет экен. Мисалы да, мен ошол кызды алам, андан башкасы мага болбойт деди. Анан кыз айтты, балабыз кайтса да, ата-энем макул болсо мен макулмун, ата-энем жок десе мен боло албайм деп койсо, баланын ата-энеси эмне кылат? Кудалыкка барып, биздин салт боюнча, "О, Куда, кулдугум бар" дейт. Баягы адамга адам малайлык деген нерсе бар да. Сыйынам деген маана эмес ал жерде. Кулдугум бар десе, кул катары кызмат кылганга даярым десе, шарият терминине оодарып, эгерде салт санааны билсе, нарк насилди түшүнсө, эмне дейт? Кулдугуң Кудайга болсун дейт. Кулдугуң Кудайга болсун. Анан эмне дейсиз? Рахмат деп анан эки жак акырын өз жолу менен отуруп, анан башка темага өтө беришет, кийинки темага. Эгерде салт сана нарк насилди түшүнбөсө, сизге кулдугум бар десе эмне дейсиз? Рахмат, келиңиз деп коюшуңуз мүмкүн. Эгерде жана эрежелерди, салт сананы түшүнсөңүз, эмне дейсиз? Кулдугуңар Кудайга болсун деп дароо бул жака отарасыз. Ошо менен өгүз өлбөсүн, араба сынбасын деп баардыгы ордонда келет. Экинчиден, кыз тарапты бизде эмне деп сыйлайт? Хан Куда деп. Кээ бир учурларда ошондой болот экен. Хан Кудасын абдан сыйласа, кайнаталар келиндерине эмне болот? Өмүр бою түбөлүк адвокат болот, актоочу. Анткени бул кайнатанын функциясында жарашат да экен. Мисалы, кээде ичи жак болгондон үнү чыгат жууп атканда, аял эркек урушпай койбойт, эрди катын урушат, эсе кеткен болушат деген макал бар го. Бекер эмес да, бала үчүн деле уруша берет. Кеч жеп калдың, эрте келдиң, эрте бышып калды, кеч бышып калды деп тамак аштын айынан деле уруш чыга бериши мүмкүн ача-мыча. Баланы курсак ачты, мен чыдай берем, баланы курсак ачпадыбы деп. Жакшы жагына оодарсак делечи. Ошо кезде кайната келип калса, келин көрүп калса, эмне дейт экен? Мага болушуп койбойсузбу дегендей карашы мүмкүн да. Ошо кезде саясат кылат экен кайната. Эй, баарын кылып атпайбы? Жөн отургула. Баардыгын жасап атат. Айнан балам, келе бер. Алар айта берет. Сен көңүл бурба. Ап кел, чайың ап кел, тамагың ап кел. Баланы да курсак тоет, биздин да курсак тоет, баары сонун. Жөн отур эсен деп баласын тыйып коет, жол болсо байбичесин тыйып коет. Мына ушул сыяктуу эрежелерди эмне кылыш керек экен? Карманышыбыз керек. Бул жолго кайтпасак, эртеңки күнү жашообуз татаалдаша берет. Азыр бири эмне кылып атат? Европаны турап кетип атат. Бири жанагы 4 жылдык заочный бүтүп алган психологдорду ээрчип кетип атат. Мен деген психологмун, мына боюнча психологмун дейт дагы. Бүт баарын өзүнүн оюнан токуп туруп бир нерселерди тажрыйбадан өткөргөн эмес. Бир университетте 10-15 жыл сабак бербеген психологдорду эмне кылыш керек? Ээрчибеш керек. Албетте 15 жыл, 20 жыл, 25 жыл сабак берген, салт сананы да түшүнгөн, шариятты да түшүнгөн, психологияны да мыкты өздөштүргөн. Мисалы, менин курсташтарым бар. Жакшы билебиз. Ошого окшогон психологдорго барсаңыздар, балким ошолор жакшы кеп кеңешин берет. Анткени ал салт сананы да түшүнөт, шариятты да түшүнөт, психология илиминен 22-23 жыл сабак берген курсташтарыбыз бар. Ошол сыяктуу ар бир иштин өзүнүн ээси. Кыргыз айтып койт го, бөдөнөнү сойсо да касапты сойсун деп. Жанагы 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл сабак берген күчтүү психолог болсо, андан уксаңыз болот. Антпесе жанагы кагаз жүзүндө эле психолог боло алгандар бар. Дипломун алган албетте, бирок өзү сабак берген эмес, тажрыйба жок. Сен өзүңдү өзүң сыйлашың керек, өзүңдү өзүң жакшы көрүшүң керек. Орусча самооценка деп коет го, өзүңдүн бааңды төмөн чүрбөшүң керек, ордуңду билдирип коюшуң керек деп, күйөөсү болобу, кайнатасы болобу, кайненеси болобу, тууган уру болобу, баардыгын бул жака жиштирип кое бериш керек деген туура эмес. Үй бүлөлүк институтту бузуп кое турган, келечек муунга, бала чакага зыяны тие турган
бір вирус деп қойсақ та болады. Ошондой түшүнүктөрдү байма-бай интернеттен берип аткандар да бар. Алар болбойт. Эң негизгиси, мисалы, бири-бирине байлаган. Жөнөкөй мисал келтирели. Кайсы бир аял күйөөсүнүн ыраазылыгын тапса, ал аял бейишке чыгат деген. Аялды күйөөсүнө байладыбы? Ал эми күйөө жөнүндө айтат. Аял киши колуңдагы аманат дейт. Аманатка сен эч качан кыянат кылба дейт. Бул жагын байладыбы? Эми аял киши алсыз болуп калбасын деп шарият эмне кылып атат? Балдарын айтып атат. Пенде, жосо биз мисалы айталы, 7 бир тууган болсок, же 8 бир тууган болсок, 8-өөбүзгө тең шарият эмне дейт? Силер биринчи апаңарга, жана да апаңарга, анан 4-үнчүсүндөн анан кийин атаңарга жакшылык кылат деп атпайбы? Көрдүңүзбү? Энеге. Мындайча эне тарапка өтөт бала чакка. Дагы башка хадис бар. Кудайдын бетин аргысын, эгерде бала менен берки келинчеги ажырашып эки жолго түшө турган болсо, колдо бала бар болсо, бала менен эненин ортосу эч качан ажыратылбайт. Качан ак караны ажыратып, өзү нан көтөрүп жеп, өзү ажатканага кирип чыгып, беймарал кирип чыкканга чейин. Ал эми кыз баланы кээ бир алымдар айтат, эрезеге жеткенге чейин деп. Эрезеге жеткенден анан өзү тандоо кылат экен. Кааласа атасы менен жүрөм дейт, кааласа апасы менен. Апасы турмушка чыкпай турган болсо. Бирок теги ким болот? Атасы албетте. Ошондой даражага чейин караш керек. Себеби пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Кимде-ким апасы менен баласынын ортосун ажыратса, бейиш менен ал адамдын ортосун ажыратып коет деген. Ошон үчүн 6 айга чейинки козуларды сойсо болобу деген маселе келип атпайбы? Ханафи аалымдар шарият китептерибизде келет, макру дейт. Багалан козу деп, мисалы 4 айлык козуларды, же болбосо 5 айлык торпокторду союп жегендер бар да, мунун баары макру. Себеби ал энесинин сүтүн эмиш керек. Баягы адам баласында атасы өтүп кетсе жетим деп эсептейт го. Ал эми мал жаныбарларда энеси өлүп калса, мисалы торпоктун энеси эмне дейт? Уй дейт. Уй өлүп калса, колундун энеси эмне болот? Жылкы. Жылкы өлүп калса, козунун энеси эмне? Кой. Кой өлүп калса, мына ушундай энелери өлгөндөн кийин энелери учуп кетти дейли, же болбосо бир союшка туура келип калып союлуп кете турган болсо, козулары, кулундары, улактары бардыгы жетим деп эсептелет. Ошон үчүн мал жаныбарга келгенде эне тарабынан каралат экен дагы, жана энеси менен баласынын ортосу 6 айга чейин эч качан ажыратпаш керек. Бирок кээ бир жерлерде бар экен, орсок садырат шариятта макру деп эсептелет. Ушунун баары. Эми Имам Азам мазхабын эмне үчүн карманабыз десек, бул ортолукту карманат. Ислам дини орточо кармангыла дейт бүт нерсени. Анткени эреже бар, амалды адам жеңе албайт. Амал адамды жеңип коет деген эреже бар. Мисалы минип жүргөн ат сыяктуу да. Атты да мисалы кечке эле эзи бере мине берсе, жем суусун бергенде бербесе бербей коюп, бара-бара ат ташыркап жүрбөй деле калат экен да. Ошон үчүн өзүнүн маалында жем берип, өзүнүн маалында сугарып, өзүнүн маалында таң ашырып, өзүнүн маалында бара турган жака барып келип, ошентип минсе ат эмне болот экен? Бекем, кайраттуу, күчтүү бойдон тура берет экен. Өзүнүн сынын жоготпостон. Мына Имам Азам рахматуллахи алейхтин өмүр таржымалын окуш керек анда. Ибн Касирдин Ал-Биная ва Нихая деген китеби бар, 15 томдон турат. Ошол жерде тарыхтарды окуш керек. Ислам аалымдарынын өмүр таржымаларын бүт окуп чыга турган болсок, бардыгы дээрлик Имам Азамдан кийинки аалымдар бар. Бүт баары дээрлик Ханафи мазхабын карманган. Мисалы, кимге кандай өнөр, талант берилген болсо, мен элиме, жериме ушуну арнайын деш керек. Кимдир бирөө үчүн балтабай же тешебай үчүн эмес. Мамлекет алдында мен бул милдетим, элдин алдында бул менин милдетим. Ушуну мен аткарышым керек, ушу өнөрүмдү мен элиме үйрөтүшүм керек деген сезим болуш керек, себеби бул аманат. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар. Кимге Алла таала илим берсе, ошол илимди кийинки бирөө артта келаткан муун, же болбосо тушундагы муун үйрөнөйм деп келген болсо, аны үйрөтпөй катып койгон болсо, ал илимди кыямат күнү оттон болгон ноктон менен жүгөн менен жүгөндүрөт деген. Ошондуктан ар бирибиздин милдетибиз артта келаткан муундарга эмнени билебиз, эмнени үйрөнгөн болсок, ошол нерсени артка өткөрүшүбүз керек. Ар ким жөнүндө ушактаганга, жамандаганга убактыбыз да калбайт экен. Амал менен алек болобуз, жана ушак айынан да алыс болот экенбиз. Негизи биздин адатта өзгөчө эркектерде ушак айтуу деген уят болуп эсептелген.
туура эмес болуп эсептелген. Мисалы күндөрдүн биринде бир эки аял орозо кармайт, пайгамбардын учурунда болот бул. Анан эки аял орозо кармап, анан аркы берки темаларга кирип кетет, адамдардын акысына кирип, ушактап, дайыны жок нерселер менен анан ушакты жайылтып баштайт булар. Жөнөк эле ушактап эмес, ушакты элге жайылтып баштайт. Эгерде ушакташып экөөнүн ортосунда калып калса, анда калып калмак. Ошон үчүн ушакты айткан ушакча эмес, ушакты жеткирип барган ушакча дейт го. Ошон үчүн ортодо талкууланып калып калган болсо, эки адамдын ортосунда сыртка жайылбаса, бул ушак эмес. Калып калыш керек да ошол жерде. Эмне үчүн? Анткени кээде бир туура эмес нерсени жоюу максатында, ушуну жок кылуу максатында, же мен түшүнбөй калдымбы, бул кандай, эмне себептен болду экен деп талкуулоо максатында талкуулашып сүйлөшкөн болсо, ушак эмес. Эгер элге жайылып кете турган болсо, ушак болуп калат. Анткени башка да хадистер бар. Эки адам сүйлөшүп, экөө эки жака бурулуп кеттиби, заматта автоматтык түрдө ошол жерде эмне болуп калат экен? Жана ортодо сүйлөшүлгөн сөздөр аманатка айланып калат. Ошентип ана жана эки аял кечкирейин деп калат. Анан экөө келет. Анан пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жанына келишет дагы. Анан пайгамбарыбыз айтат: пайгамбарыбызга булар сурайт. Бизге анча-мынча кыйналып кеттик, эттен жардам бере аласызбы деп. Дегенде анан пайгамбар айтат: силер эт жеп алдыңар дейт. Кандай эт жеп алдык? Биз эт жеген жокпуз дейт. Анда кускула дейт. Ана экөө кусса, жегениңердин баарын кускула дейт. Экөө кадимгиде уюган кан, кадимгиде кесик, үзүк болгон эттерди кусат. Биз муну жеген эмес эле кандай болуп кетти буякта десе, можиза да керемет. Адамдарды ушактап жамандаганыңар үчүн ошондой ичиңерге кирип кеткен нерсени мен бул дүйнөгө Алла Таала эмне кылып койду? Ашкере кылып койду силерди мындайча айтканда деген мааниде. Жанагы эки аял кусту, эт кусту, кан кусту, эмне үчүн? Адамдардын этин, канын ичкендиги үчүн. Өзгөчө дин алымдарын ушактаган шариатта өтө оор. Жөнөкөй адамдыкын ушактаганда эле арам. Дин алымдар өзгөчө. Анткени инна лухумал уламай масмума. Албетте алымдардын эти ууланган. Мен шаммаха марида, ким життаса оорийт, ва ма накалаха халака, ким жесе өлөт деген. Мына ошондой эле Имам Азам мазхабын карманганыбыздын себеби жана жогоруда айтканбыз, ар кандай агымдарга кирип кетпөө үчүн. Ошон үчүн Осман халифаты дагы 7,5 кылым ушул мазхабтын негизинде болгон. Шариатта, акыйдада матуриди болгон. Ал эми адеп ахлак жүрүм турумда да сопчулук болгон. Имам Азам мазхабын карабайсыздарбы? Сахабалардын учурунда мындай болгон жок, бөлгөн жок. Муну дарат китеби, муну парз амалы, муну важиб амалы, муну сүннөт амалы, муну мустахаб амалы, муну макрух амалы деп баарын иреттеп бөлгөн жок. Бул Имам Азам мазхабы мектеби эмне кылды? Иреттеп чыкты. Мисалы 8 амал: фарз, важиб, сүннөт, мустахаб, мубах, мустакра, макрух деп ушу жалпы 8 амал бар. Мубах болуп баары биригип. 8 амалды так өздөштүргөн болсок, кайсы амалды аткарыш керек, кайсы амалды аткарбаш керек, кайсы нерсе болот, кайсы нерсе болбойт билип алабыз. Мындайча айтканда 40 парыз. Биз жана сөзүбүздүн башында айтып келбедикпи? Биздин ата-бабаларыбыз сиңирип койгон жолдор бар деп. Ошону мен жыйынтыктап коеюн. Кечинде жатканда ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах келмени сөзсүз айттырган. Мурунда айтканбыз, дагы айтып коелу. Жаттым кеч, жастыгым тынч, тилегеним иман, тилим Куран, Мухаммед Алла Тааланын кулумун, Мухаммеддин үммөтүмүн, 4 шариярдын досумун, Азирети Абу Бакр, Умар, Осман, Али деп туруп, Имам Азам жолундам деп туруп, анан 7 жолу ла илаха иллаллах Мухаммад келмени айтып туруп, анан оң жамбашы менен жаткырып койгон биздин чоң аталарыбыз, чоң апаларыбыз. Ар бир үйдө айтылып турган ушул эреже. Мынакей, мындан өткөн мусулманчылыкка амал кылуу, мындан өткөн система барбы? Укмуш сонун система болгон. Андан кийинкиси Хафтек деген китепке өтсө, андан кийин муалимсанын бүтүп, ага өзүнчө бир кой союп берген экен. Куранга түшсө, өзүнчө уй союп берген. Мунун баары эми шариатта сой, жолбосо сойбосоң арам болот деген эреже жок. Болгону окуп аткан балаңызга баа берип коюу. Окуп аткан балаңыздын эмгегин баалап коюңуз бул дүйнөдө дагы. Анткени Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Мен менен соодалашкыла, албетте кыямат күнү соопторун эселетип берем деп. Мисалы балаңызга айтасыз, эгер жакшы окусаң, өзүң каалаган кийимиңди алып бересиң деп. Ансыз деле алып бересиз. Эми жакшы окусаң, велосипедиңди алып берейин. Эми жакшы окуп, мектепти жалаң 5 менен окуп бүтсөң, студент болушуң менен праваны сатып алып бербейм. Өзүң окуп, праваны сатып алсаң, окуп туруп алсаң,
жөнөкөй сатып алам эмес, окуп анан алган болсоң, мен сага бир машинаны белек кылам деген сыяктуу балага дем күч берүүчү, чуу деген атка дем дегендей, күч берүүчү бир стимул бере турган сөздөрдү, пикирлерди, багыттарды берүү ар бир ата эненин эмнеси экен, милдети экен. Мисалы пайгамбарыбыз учурунда деле жарыштарды уюштурган, балдарды өз ара жарыштырып, анан белектерин берген. Эң жөнөкөй мисал айталы, Фатима энебиз Хасан Хусейн радыйаллаху анхуларды төрөгөн кезде да эмне кылган? Койдун алдыкы кол бүт баарын берген. Баланча деген төрөткөн аялга берип койгулачы, сүйүнчү катары. Эмне үчүн мен 2 неберемди төрөттү, рахмат ага деп. Ошон үчүн биздин каныбызга сиңген балдары роддомдо төрөт үйүндө төрөлгөндө алар сурабаш керек негизи. Алар сурабайт, бирок биз өзүбүз көңүлүбүздөн сиздерге чоң рахмат деп белек-бекче берип койсок, нур үстүнө нур, бул пайгамбарыбыздын сүннөтү болот. Алла Таала элибизге, жерибизге, динибизге, мамлекетибизге кызмат кыла турган урпактардан кылсын, же ошондой урпактарды тарбиялоочу кадырман ата-энелерден кылсын. Мамлекетибизге Алла Таала оомат берсин, эң өнүккөн алдыңкы өлкөлөрдөн кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.